Акыркы мезгилде оппозициядагы күчтөр чачыранды болуп, чаржайыт максатты эмес иш алып барып жаткандай түр калтырат. Буга мисал, президент Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинде сот системасын сындап, коррупция менен күрөшүү анын негизги программасы экендигин жарыялагандан кийин эле ага ишеним артып, колдоо максатында оппозиция өкүлдөрү жөө жүрүшкө чыгышты. Бирок ошол эле убакта айрым оппозиция өкүлдөрү ага ишенбечүлүк түр калтырып, четте калган жок. Мындан улам, негизи эле Кыргызстанда оппозициянын орду кандай, жүзү кандай деген суроо жаралат. Анда эмесе чуу дегенде эле шаар тургундарынын бүгүнкү оппозиция болгон оюн билип көрөлү. Өзүнчө мындай иш кылып, мындай көрүнүктүү иш жасап турган убактысы келди, бирок алар мындай жаза албай жаталардычы. Лучше сейчас пока плюс берейин да. Ушуну алайын. Мурунку караганда слабый эле. Тикебаев караганда. Эмнеси? Мен мындай чыкканын көрө элекмин да эшса. Мурун оппозиция кенен айтчу эмелеринчи. Азыр оппозицияга караганда мой Facebook, мындай баракчадагы соцсеттер күчтүү болуп атат го да. Любой ошол рекетинде чыккан ар кандай нерселер сразу эме эске алынып атат да. Өздөрү деле эч нерсе кылган эмес убагында ошол оппозиция. Өздөрү деле бийликте болгон. Анан бир бийликтен кызматтан түшүп калса эле жанагындай. Парламенттеги оппозициялык фракциянын депутаты Исхак Масалиевдин айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстанда классикалык оппозициянын сепкини байкалбай келет. Ал мамлекеттик башкаруудагы системаны түп тамыры менен алмаштыруу керек деген ойдо. Ошондой эле бийликке сын пикир айткандардын баарын эле оппозиция деп айтуу мүмкүн эмес дейт. Оппозиция максаты бийликтеги иштеген кемчиликтерди жокко чыгарыш. Оппозиция негизи ушул коомдогу оппозициянын өкүлү болуш керек деген ушул максаттар бар да. А негизги максат бул бийлик үчүн күрөш да. Ар бир саясий партия өзүнүн программасын ишке ашырыш үчүн бийликке жатыш керек. Бийликте жок болсоң, сени эч ким укпайт, сен эчтеке чечим чыгара албайсың да. Ошондуктан саясатта ушундай болот. Оппозиция бийликке жетип, мен барганда мен башкача турмуш алып келем силерге, мен башкача шарт түзүп берем, мен башка мыйзамдарды иштеп чыгам деген уран менен барат да. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Аида Касмалиева Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдан тарта эле оппозициянын ролу чоң болгон. Анын аркасы менен өлкөбүз эки инкылапты башынан өткөрүп, бийлик алмашуу орун алган. Бирок бүгүнкү күндө социалдык тармактар аркылуу оппозициянын таасири күч алганын белгиледи. Социалдык тармактардагы биздин оппозицияны күчтөнтү десек болот. Facebook, Twitter. Себеби дегенде, мисалы үчүн мындайда массалык маалымат каражаттар чоң ролду ойнойт. Азыр ар бир адам өзү массалык маалымат каражаты боло алат. YouTube'ду мисалы үчүн 100 000 адам көрсө, ал уже саясий лидер, оппозициялык маанайды дагы чагылдыра алат, айта алат өзүнүн оюнчу. Анан бул жерде эми мындайда позиция болуп бийлик болуп мындай талашасың да, бир теманын үстүнөн талкуулайсың. Сеники туура, меники туура деп. Эң негизгиси бул жерде аргумент да. Биз дагы ошого үйрөнүшүбүз керек. Саясат таануучу Эдил Осмонбетовдун пикиринде, демократиялуу мамлекет болгон соң оппозициялык маанайдагы күчтөр болуусу керек. Негизи эле бийликте болуп жаткан көйгөйлөрдү чечүү үчүн ачуу кыйкырык, пикет митингден тыш, масс медиа тегерек столдорго чогулуп, программасын сунушташы зарыл. Ал эми бийлик өкүлдөрү да оппозициянын үнүн угуу менен ортодо аянтча түзүшү керек. Ошондо гана Кыргызстанда саясий маданияттуулук өсөт деген пикирде. Масс медиа бар биринчиден. Тегерек столдор бар, конференция бар да. Бир жолу бир бутагы. Бул сөзсүз сунуштарды өсүүнүн. Мындай тегерек стол болобу же мындай конференциялар өсүүнүн бир сунуштарды көрсөтүш керек. Эл дагы билиш керек. Же кеске чыгарабы, же башка маалыматтаргачы. Бул сөзсүз эмес керек да. Экономика жагынан мындай да бир реформа өтүп атса, оппозициянын өсүүнүн программасы болуш керек. Ал айтыш керек. Силер мындай реформа болуп атсаңар, бул туура эмес. Биздин мындай программа, биз жакшыраак тапчы, сапаттуу, бул далелдеген фактор болуш керек, бар эмес керек да. Кичине ичинен тажрыйбасы болгондой болуш керек да, ал жок болуп атпайбы. Мен качаны карайм оппозиция. Критикалап атат, а бирок негизги программасын көрсөтпөйбү көбү. Жок да. Ал эми юрист Нурбек Токтакуновдун айтымында бүгүнкү күндө оппозиция болгон элдин ишеними анчайын эмес. Анткени коом жаңы жүз, жаңы системалык программалардын алкагында аны ишке ашыруу үчүн кыймыл аракет жасаган саясатчыны көрбөй турат. Тилекке каршы оппозиция өкүлдөрү жазылган мыйзамдардын негизинде иш алып барбай жатканын билдирди. Ар бир проблеманын өзүнүн укуктуу жолу бар ошол чечкенге. Ошол укуктуу жол менен барыш керек. Мыйзам иштебесе да ошону иштетиш керек. Аны
укуктуу жол менен барганда анда аналитика керек болот. Экспертный оценкалар болот. Андан ошентип иштеп баштаса, анда ар бир маселе боюнча өзүнүн ою болуп калат. Өзүнүн позициясы болот. Ошентип шашпай, ошентип иштеп атканда, ошондон кийин оппозиция деп ар бир маселе боюнча өзүнүн ой пикири болот, өзүнүн кыймыл аракеттери да болот. Ошондо бышат. Белгилей кетсек, акыркы 2 жылда бир канча оппозициячыл саясатчылар, журналисттер бийликти сындаганы үчүн миллиондук доого жыгылып, айрымдары али күнчө соттук иштери аягына чыкпай камакта отурат. Жолдар Бузумов, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн